8 мүчөсү катышып атат. Кворумубуз бар, ишибизди баштай берели. Күн тартибинин долбоору боюнча кимде кандай сунуштар болот? Күн тартибинин долбооруна добуш берсеңиз. А вы можете озвучить, какие вопросы? Я там по почте не увидела. Выслали. Да, 2 вопроса включено в повестку дня. Первый — о досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики Рысалиева Зарылбека Кылычбековича. И второй вопрос — о передаче вакантного мандата депутата Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики. Спасибо. Я за. Шайназаров макул. Сарыев макул. Бир добуштан кабыл алынды. Биринчи маселе — Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Рысалиевдин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө. Баяндамачы Айтекеев. Саламатсыздарбы, урматтуу Нуржан Нуралиевна, урматтуу Буруу шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун чечими сиздерге 10 майда келип түшкөн чечими сиздерге поштаңыздарга жөнөтүлгөн. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Рысалиев Зарылбек Кылычбекович өзү жеке өзү келип депутаттык ыйгарымдардын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча арызын берип кетти. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1-10 пункттарына Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 65 беренесинин 4 бөлүгүнүн 1 жана 5 пункттарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө 3 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1 бөлүгүнүн 1-9 пункттарына ылайык сиздердин карооңуздарга төмөндөгүдөй токтом долбоору сунушталып атат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Рысалиев Зарылбек Кылычбекович Республика Ата Журт парламенттик фракциясынын депутатынын ыйгарымдардын мөөнөтүнөн мурда токтотуу. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Рысалиев Зарылбек Кылычбековичтин күбөлүгүн анык эмес деп таануу. Ошондой эле бул токтомду Эркин Тоо газетасына, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борлук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыялоо боюнча жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине бул токтомдун көчүрмөсүн жиберүү боюнча токтом долбоору сиздердин карооңуздарга сунушталып атат. Рахмат. Кимде суроолор бар, урматтуу коллегалар? Суроолор жок болсо, анда сунушталган токтом долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер, ким макул? Макул. Журабаева макул. Сарыев макул. Тынчтык Ибраимович, я прослушала, может быть, да? Тынчтык Ибраимович. Тынчтык Ибраимович, сиз айтып коесузбу өзүңүздүн позицияңызды? Рахмат. Бир добуштан кабыл алынды. Кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын бош калган мандатын өткөрүп берүү жөнүндө. Баяндамачы Айтекеев. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттык мандаты бош калгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын
21 беренесinin 11 бөлігіне, 65 беренесinin 3-4-1 бөліктеріне, Кыргыз Республикасының шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 7-18 беренелерин төмөндөгүдөй токтомдолу сиздердин карооңуздарга сунушталып атат. Биринчи, Жээнбаев Өскөнбай Сатыбаевич Республика Ата Журт саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесинен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин шайланган депутаты деп таанылсын. Экинчи, Жээнбаев Өскөнбай Сатыбаевич Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп катталсын. Үчүнчү, Жээнбаев Өскөнбай Сатыбаевичке белгиленген үлгүдөгү күбөлүк жана төшкү белги берилсин. Бул токтом Эркин Тоо газетасына жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын. Бешинчи, бул токтомдун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жиберилсин. Рахмат. Кимде суроолор бар, урматтуу коллегалар? Суроолор жок болсо, анда Жээнбаев Өскөнбай Сатыбаевичти Республика Ата Журт саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесинен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин шайланган депутаты деп таануу жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп каттоо жөнүндө токтом долбоор добушка коюлат. Добуш берсеңиздер ким макул? Шайназаров макул. Сариев макул. Журабаева макул. Бахтияр Сабиржанович. Кадыров. Вы за, да, Бахтияр Сабиржанович? Видимо, со связью проблемы. Вот, за. Спасибо. Бир добуштан кабыл алынды. Да, урматтуу Өскөнбай Сатыбаевич, сизди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп катталганыңыз менен куттуктайбыз, ийгиликтерди каалайбыз. Бул жерге төш белги жана күбөлүктү берүү үчүн чакырабыз. Ушуну менен бүгүнкү күн тартибибизге киргизилген маселелерди карап чыктык. Отурум жабык деп жарыялайм. Урматтуу коллегалар, саламатта болуңуздар.